Токтогул ГЭСи Кыргызстандын энергетика тутумунун жүрөгү. ГЭСтин курулушу 1962 жылы башталып, 1975 жылы ишке берилген. Учурда 50 жылга жакын убакыттан бери өлкөнүн башкы энергия булагы болгон ГЭСте реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Станцияда ар бири 300 мегаватт кубаттуулукка ээ болгон 4 гидроагрегат орнотулган. Союздан мураска калган жабдууларды жаңылоо 2022 жылдан баштап гана ишке аша баштаган. 2022 жылы номеру 4-чү агрегат жаңыланды. 2023 жылы экинчиси алмаштырылды. Былтыр дагы бирөө реконструкцияланды. Быйыл модернизациядан өтүп жаткан гидроагрегат ноябрда пайдаланууга берилет. Реконструкциядан кийин ар бирине 60 мегаватт кошулат. Ошондо ГЭСтин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт болсо, жаңылоодон кийин кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт. Кудай буюрса, реконструкция иштери толугу менен аяктагандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу жана натыйжалуулугу артат. Айрыкча өлкө боюнча электр энергиясы көп талап кылынган мезгилдерде электр кубатына болгон таңкыстык көйгөй чечилет. Оңдоп түзөөнүн алкагында эски жабдуулар жаңы, заманбап тетиктерге алмаштырылып, натыйжада ГЭСтин өмүрү узарат, авариялык тобокелчиликтер четтейт. Кыргызстандын энергетика системасында маанилүү ролду ойногон ГЭСтин жаңырышы менен өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга оң таасирин тийгизет. Ошентип Токтогул ГЭСин реконструкцияланышы менен өлкөбүз стратегиялык жактан маанилүү артыкчылыктарга ээ болот, экономикалык өсүшкө жана эл аралык кызматташтыкка жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Азыркы тапта 4-чү агрегатты реконструкциялоо иши 51% аяктады. Натыйжада станция жалпысынан 240 мегаватт кошумча кубаттуулукка ээ болот. Бул кошумча 24 000 адамды электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Реконструкциядан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу жана натыйжалуулугу артат.